Укпаятсыңар укпаятам. Президент Садыр Жапаров өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеевке катуу сөгүш берди. Маалыматта Ажикеев милдетин тийиштүү аткарбагандыгы үчүн жазаланганы айтылат. 11 майда интернетте аскердик формачан балдарды башы менен жер сүздүрүп, ыплас сөздөр менен сөккөн кишинин видеосу тараган. Бирок камерага ал өзү түшкөн эмес. Бул окуядан улам армияда дедовщина токтой электиги айтылып, интернет колдонуучулары жоокерлерди кордогондорго чара көрүүнү талап кылган. Бул видео тараган күнү өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев жана орун басары Азамат Мамбетов видео тартылган аскердик бөлүккө барып, жоокерлердин ата-энелери менен жолуккан. Анда алар окуя февралда болгонун жана ички ийлүктөн жыйынтыгы тууралуу айтып беришкен. Аскердик бөлүктүн командалык курамы жана окуяга тиешеси бар аскер кызматкерлери катуу кызматтык жоопкерчиликке тартылган. Ошондой эле жарандык жана кызматтык жоопкерчиликти бузган кызматкерлер ишинен бошотулган деп маалымдады ОКМ. Ал эми аскер прокуратурасы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскер бөлүгүндө жоокерлердин зомбулукка кабылышы боюнча уруп сабап кыйноо беренеси менен кылмыш ишин козгоп, тергөө иштери башталганын билдирди.